Саламатсыздарбы? Баткен таң газетинин YouTube каналынын каттаачылары, биз сиздер менен кайрадан эфирдебиз. Биздин бүгүнкү коногубуз Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги Шагамырзаев Алмазбек Тилебаевич менен болмокчу. Баарыңыздарга маалым болгондой, Баткен району бул эки республика менен чектешкен өзгөчө стратегиялык аймакта турат. Буга чейинки кан төгүлгөн окуялардын, же болбосо ушул чек арадагы жаңжалдардын баарын эске алсак, чын эле буга чейин өтө мындай олуттуу, анан мындай эсте калган кайгылуу окуялар болуп кетти. Бүгүнкү күндө ушул дал ушул чек ара аймактарындагы жаңжалдарды кепке келтирүү, эки тараптарды биргелешүү сыяктуу дипломатиялык иштер жүрө баштаптыр. Албетте бул жагымдуу жаңылык, бул жаңылыкты биздин Баткен райондук ички иштер бөлүмү баштаптыр. Андыктан Алмазбек Тилебаев, сиздердин жакшы баштаган иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Албетте элдик дипломатия бул ар дайым керек болуп жүргөн. Канчалык мындай блогерлер, айрым мындай көрүүчүлөр, көрмөндөрдүн мындай заар тилдүү сынына карабастан бул иш бүгүнкү күнгө чейин уланып атат. Неге эле канча жолу уюштуруңуздар мындай келечекте бул элдик дипломатия ушу эки элдин биригүүсүнө, ынтымагын чыңдап кетүүгө канчалык мындай өзүнүн салымы бар, канчалык орду бар экен? Саламатсыздарбы? Бул туура маселе. Биз ушу чек арада чыр-чатакты, ар дайым эле чыр-чатакты алдын алууда биз ички иштер министрлиги, ошондой эле Баткен райондук ички иштер бөлүмү жетекчилик тараптан коюлган тапшырмалардын негизинде өзүбүздүн кесиптештерибиз менен, Тажик Республикасынын кесиптештери менен ошо чек арадагы иштеген кызматкерлердин жетекчилери менен биргеликте айыл аксакалдарыны ушундай уюштуруп, эки элдин тынчылыгыны, майда барак ушундай окуяларды жеринде чечүү максатында 4 жолу жолугушууларды өткөздүк. Ошону биринчи Төрт көчөдөн баштадык. Баштаганыбызда 5-6 адам, бир 10 аксакал болсо, акыркы Паскарыкта жолугуштурганыбызда 150 чейин, 200 чейин адам болду. Анда жаштар дагы бардыгы ушу жакшы жашоого, эки элдин мурункудай кандай болсо ошол демилге келели, анча-мынча майда барак жаш балдардын аяк-баяк болгон окуяларды жеринде органдарга жеткизбей, милицияга жеткизбей, ошо аксакалдар өздөрү чечүүсүнө сүйлөшүп өтүштү. Чындыгында ок атылган жерде сөзсүз бул жакшылыкка алып келбейт, бул адамдын өлүмү менен коштолушу мүмкүн. Эки тараптын мындай катуу жаңжалды болушун каалабайт эмеспи? Бирок бүгүнкү күндө ошол аксакалдар менен жаштардын азыңыз айтып атасыз, күн өткөн сайын уже бул элдик дипломатия көбөйүп, бирине бири мындай көптөн бери сагынышып калган элдер жолугушуп, майда барат маселелерди чечишебиз деп атат экен. Кандай майда барат маселелер болушу мүмкүн? Нелер болушу мүмкүн ушу эки элдин ортосунда? Эмне жаңжалдар чыгып атат ушундай? Бул жерде көк ташта, таш тумшукта, кээ бир жерлерде шахматный жайланышып калган. Анан границаны да жакшы билесиздер. Жаш балдар мектепке өтүүсү, ошондой эле суу маселеси, жанагындай жайыт маселелеринде анча-мынча түшүнбөөчүлүк маселелер чыгып кетиши мүмкүн, урушуп кетиши мүмкүн, таш ыргытышып, ошонун алдын алуу максатында ошондой иштерди жүргүзөлү деген элдик дипломатияны ишке киргизели деп ошентип чечип, азыркы күндө буюрса жакшы жака жылыш бар. Тажик коллегаларыңыз кандай кабыл алып атат? Биздин бул демилгени тажик коллегалар дагы туура кабыл алышты, эли дагы туура кабыл алып, буга чейин да жашап келгенбиз, мындан да кийин жашай беребиз деген максатта азыр эки тараптуу жакшы иштер жүрүп атат. Мына кийинки мезгилдердеги мындай элдик дипломатия барган сайын өзүнө өзү барган сайын күчөп атат деп айтып атпайсызбы? Чын эле канчадан бери бул эки элдин базарга чогуу баспай калганы, же болбосо бириге бири сүйлөбөй калганы канча жыл болду эле? Акыркы 3-4 жыл ичинде ушундай анча-мынча жолугушууларга дагы аксайда айтып кетсек, жолугушууда келбейт деп ишенбей калышкан экен. Келишти, чогуу сүйлөшүштү. Буга чейин Патаага дагы эл кирбей калган. Эми ошонун негизден анча-мынча ушундай бирөө өтсө Патаага кирели, бири-бирге жашап келгенбиз деп ушундай сөздөрүн беришип, жакшы жыйынтыкка келет деген үмүттөбүз. Негизи эле мына бүгүнкү күндө айрым блогерлер, айрым жарандар айтып атышат.
Силер мындай кылганыңар менен баары бир ушундай болбойт деп мындай ишенбөөчүлүк, мындай зар тилдүү бир пикирлерин билдирип атат да. Сиз мындай милициянын өкүлү катары, жетекчиси катары кандай жооп берет элеңиз? Кээ бир мезгилде ушу блогерлер дагы артык кылам деген кээ бир немеси тыртык болуп калышы мүмкүн. Ошого айтып кетчү нерсе, жакшы жакка келаткан нерсени башка жакка бурбастан ушул жакшы тилек кылсак, бирөө болуш керек экен да, обязательно. Бирөө биринчи кадамды башташ керек экен. Ошон үчүн биз ошол сынга дагы эме кылбастан ушул жакшы жакка үндөйлү деген максатта милиция кызматкерлери биргеликте ушул элди жакшы жакка үндөп, биздин ушундай эмебизди эл дагы туура кабыл алып, коштоп бири-бири менен жакшы сүйлөшүп, кээ бир сүйлөгөндө аралашпай дагы өзүңөр да сүйлөшүп алгыла деген шарттарды түзүп бердик. Биздин ушул демилгени колдоп атышат эки элдин аксакалдары да. Чоң рахмат. Сиздердин мындай жакшы баштаган ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында чек арада жашоо бул жеңил эмес. Бирок ар кандай пикирлерди айтуу оңой болгон менен, бүгүнкү күндө эки элдин бир көчөдө баскан жосо бир арыктан суу ичкен эки элдин биримдик ынтымагы дайыма керек. Ошол эле мезгилдерде мен мындай журналист катары айтып койгум келет. Ошо тажик тараптагычы, мисалы ок атылган жерде мындай өлүмдү каалабайт, алар деле өлгүсү келбейт, же болбосо бөөдө кайгыны каалашпайт да. Ошол эле мезгилдерде кыргыз тарапта дагы ошондой. Бүгүнкү күндө ок атуулардан, көп жаңжалдардан тажаган элдер бирин-бири сагынышып, элдик дипломатияны уюштуруп, биз гана ошо элдик ич-ара ынтымак болсок, чек арада жаңжал аз болот. Калган олуттуу чек ара маселелерине жергиликтүү бийликтерге же болбосо жогору жактагы бийликтер чечсин деген пикирлерди айтып жатат. Ошондуктан дайыма биз менен чогулуңуздар, биз дайыма сиздерге ушундай кызыктуу, жагымдуу, ыкчам жаңылыктарды таратып турабыз. Саламатыңыздар.